Кыргызстанда ишкерликти насыялоодо өндүргөн продукциясын өлкөдөн сырткары чыгара турган ишканаларга артыкчылык берилип келет. Бул маселе өкмөттүн кезектеги жыйынында да көтөрүлүп, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик каржылоону ишке ашыруунун маанилүү багыттарын белгилеген. Жакынкы аралыкта, орто мөөнөттүү аралыкта Айыл банктын өзүнүн уставдык капиталын 100 миллион долларга чейин көтөрсөк, бул абдан туруктуу банк болот. Биздин өзүбүздүн айыл чарбасы региондорду өнүктүрүү боюнча саясатты колдой турган негизги банк ушул болот. Экинчиси, РСК банкты экономика министрлиги менен Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна да биргеликте капиталдаштыруу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү да карап чыккыла деп атабыз. РСК банкты биз жакын келечекте экспортто жана импортто системасын каржылай турган банк кылалы деген оюбуз болуп атат. Большая задача у нас стоит по Узак мөөнөттүү, жеткиликтүү жана жеңилдетилген насыяларды эң биринчи кезекте өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейте турган кайра иштетүүчү ишканаларга берүүнү максат кылып жатабыз. Жеңилдетилген насыялоонун туруктуу системасы түзүлөт. Экономика министрлиги менен Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине, Айыл банкка да бул багытта тапшырмалар берилди. Насыя алууну каалаган ишкерде күрөөгө кое турган мүлкүнүн баасы тиешелүү наркка жетпесе кепилдик фондуна кайрылса болот. Бизнес чөйрөсүнө кошумча колдоо көрсөтүү үчүн түзүлгөн фонд 2 жылдан бери иш алып барууда. Иштин показательдери жылдан жылга 2 эсе көбөйүп атат. Эгер былтыр 234 гарантия берсек, быйыл 500-ке жакын беребиз. Гарантиянын көлөмү дагы биз былтыр 246 миллион берсек, быйыл 450-480 миллионго жетет. Аймактарда маанилүү долбоорлорду даярдап, бирок ишкерде аны ишке ашыруу үчүн керек болгон каражаттын 25% гана болсо, насыя берүүнүн өзүнчө жолдору каралууда. Мындай шартта калган акчаны берген Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен жеке ишкер жаңы түзүлгөн ишкананын тиешелүү үлүштөрүн өз ара бөлүшүп алат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.